Orozonun da 3 darajası var. Эми сиздин туткан орозоңуз кайсыл даражасынан экен байкаштырып көрүң. Эң биринчи жогорку деңгээлдеги орозо ал кайсыл десе, саумул кулуб, жүрөк орозосу. Аллаху акбар. Ва хуа а'лаха. Ал адамдар туткан орозонун ичинен, түрдүү орозонун ичинен эң жогорку деңгээлдеги орозо ошол жүрөк орозосу. Ал кандай десе, адам баласы жаман ишти жасоо биякта турсун, жаман ишти ойлоп койбойт. Жаман сүйлөмөк биякта турсун, жаман сүйлөөнү ойлонуп да койбойт. Ал үчүн кимдир бирөө кол шилтеп, мыскылдап, келеке кылып, керек болсо гыйбат кылып, урушуп атса деле, ал үчүн аалам жай баракат. Анткени ал жүрөгү мыкты, жүрөгү аруу. Сиздин туткан орозоңуз ошол жүрөк орозосунан болсун. Жүрөк орозо туткандардан болсун. Экинчиси, мүчөлөрдүн орозосу. Жүрөккө кошулуп, мүчөлөр да орозо тутат. Тил орозо тутат. Жүрөк туткандан кийин албетте тил сүйлөбөй калат. Жүрөк орозо туткандан кийин эки көз орозо тутат. Бул дегени арамга тиктебей калат. Эки кулак орозо тутат, ушак укпай калат. Эки кол орозо тутат, арамды кармабай калат. Эки аяк орозо тутат, арамга барбай калат. Көрдүңүзбү? Бардык мүчөлөр орозо тутуп калат. Бул экинчи деңгээлдеги даражадагы орозо. Ал эми эң төмөнү кайсыл десе, саумул бутун ва хуа аднаха, курсак орозосу. Ал жебеди, ичпеди, болду. Мындайлар четтен табылат. Тур, бат, бол. Өтөйүн деп кал десең, туруп, бир көз ачылып, бир көз ачылбай, тарс ичет, жеп алат, чайнап. Кайра ошол кеткен мынча коңурлуктарды багымдат да жоктан аттырат. Муну курсак орозосу дейт. Ал жей берет, иче берет, тилдене берет, каргыштай берет, каргана берет, жаман сүйлөй берет. Ошентип, орозо туткан адамдардын деңгээли да 3, өзү орозо да 3 бөлөт ошентип.